Жалал Абад маданият техникуму, предмет библиография таануу, окутуучу Жаркулова Чолпон Алыевна. Саламатсыздарбы урматтуу 2011-2009 тайпаларынын студенттери. Бүгүнкү биздин темабыз маалыматтык жана библиографиялык тейлөө. Сабактын максаты: биринчи, студенттер маалыматтык жана библиографиялык тейлөө жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи, өз ойлорун жана түшүнүктөрүн туура айта алышат. Үчүнчү, кесиптик ишмердүүлүккө туура тарбия алышат. Маалыматтык жана библиографиялык тейлөө китепкана ишинин маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Маалыматтык жана библиографиялык тейлөө термини маалыматтык жана библиографиялык ишмердүүлүк, библиография, терминдер жана аныктамалар ГОС 7.099 аттуу ГОСТ менен бекитилген. Маалымдама библиографиялык тейлөө бул маалымдамалардын жана башка библиографиялык кызматтарды көрсөтүүгө байланышкан маалыматтарды окурмандардын суроо талаптарына ылайык кызмат көрсөтүү болуп саналат. Библиографиялык суроого жооп библиографиялык маалыматты камтыган жана китепкананын библиографиялык маалымдама аппаратынын жардамы менен аткарылган библиографиялык маалымдама болуп саналат. Китепканаларда төмөнкү библиографиялык фактылык маалымдамалар аткарылат. Тематикалык маалымдама — бул белгилүү бир тема, маселе, тармак, ошондой эле адам, мекеме, географиялык объект жана башкалар жөнүндө библиографиялык маалыматты камтыган маалымдама. Тактоочу маалымдама — бул колдонуучунун өтүнүчү боюнча жок болгон же бурмаланган библиографиялык сыпаттаманын элементтерин белгилөөчү жана же аныктоочу библиографиялык маалымдама. Тактоо — автордун идентификациясын, документтин аталышын жана башкалар. Дарек маалымдамасы — суралган документтин бар экендигин жана же белгилүү бир фонддо жайгашкан жерин аныктоочу библиографиялык тастыктама. Фактылык маалымдама библиографиялык маалымдамадан айырмаланат. Бул издөө предметине колдонулган ар кандай фактылардын сүрөттөлүшү, окуя, түшүнүк жана башкача айтканда тексттик маалыматты камтыйт. Библиографиялык консультация — бул библиографиялык издөөнүн жолдору менен каражаттарын, МБАны колдонуу, библиография ыкмасы, библиографиялык тизме түзүү, библиографиялык сыпаттаманы түзүү, документтерди уюштуруу, аннотация жана абстракттоо боюнча кеңештерди камтыган суроо-жооп. Библиографиялык эмес консультациялар колдонуучулардын суроолоруна кийинки жоопторду камтыйт. Китепкананын иштөө режими, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана МБАнын айрым бөлүктөрүнүн жайгашкан жери, тейлөө шарттары. Багыттама — колдонуучуга анын суроосу башка китепканага багытталгандыгы жөнүндө кабарлоону камтыйт. Баш тартуу — бул эрежелердин түшүндүрмөсү камтылган жооп, ага ылайык суроо талап аткарылбайт, адатта өтүнүчтү кабыл алуу баскычында аткарылбайт. Эгерде издөө учурунда текшерилген МБА элементтеринин бардыгы сурамга туура келген маалыматты камтыбаса, анда издөө натыйжасы колдонуучуга терс жооп кайтарат. Библиографиялык маалымдамалардын эсепке алуу бирдиктүү түрдө библиографиялык маалымдамаларды эсепке алуу дептеринде жүргүзүлөт. Библиографиялык маалымдамалардын жана консультациялардын жалпы эсептери жума сайын китепкананын күндөлүгүндө чагылдырылат. Эгерде биз маалымдама библиографиялык тейлөөнүн бир жардамды аткаруу процесси катары эмес, жалпы кыймыл, тутум катары карасак, анда жаңы элементтер пайда болот: колдонуучулар контингенти, аткарылуучу агым жана аткарылган маалымдамалардын массиви. Маалымдама жана библиографиялык аппараттар — бул окурмандарга кызмат кылуу үчүн колдонулган салттуу жана электрондук маалымдама жана библиографиялык басылмалардын, китепкананын каталогдорунун жана картотекаларынын жыйындысы. Маалымдама жана библиографиялык фонд — бул китепкананын жалпы фондунан бөлүнгөн нормативдик маалымдама жана библиографиялык басылмалардын жыйындысы. Каталог жана файл системасы салттуу жана электрондук МБАнын эң мобилдүү бөлүгү болуп саналат. Аларды башкаруу технологиясы
библиографиялык маалыматты хронологиялык боштуксуз топтоого мүмкүндүк берет. Маалымдама жана библиографиялык тейлөө китепкананын милдеттүү функцияларынын бири болуп саналат жана пайдалануучулардын китепкананын коллекцияларынын курамы жана андагы документтер жөнүндө маалымат алуу укугун, маалымат булактарын табууда жана тандоодо консультациялык жардам көрсөтөт. Суроолор: маалыматтык жана библиографиялык тейлөө деген эмне? Маалымдамалардын кандай түрлөрү бар? Маалыматтык жана библиографиялык тейлөө кайсы ГОСТ менен бекитилген? Сабакта биз төмөнкү адабияттарды пайдаландык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.